Амансыздарбы, урматтуу мекендештер, ардактуу жалпы кыргызстандыктар, бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын кадырлуу катышуучулары. Кыргызстаныбыздын ырысына жаралган кум-төркөн иштей баштагандан бери 30 жыл өтүп, бүгүн мынакей мааракелүү датасын салтанаттуу түрдө белгилеп отурабыз. Биздин экономикабызда орчундуу орунду ээлеп, чоң салым кошкон бул компаниянын 30 жылдыгында жалаң мактоо, куттуктоолор айтылып, маңдайыбыз жарыла кубансак болот эле. Бирок бүгүн кубанычыбыз менен кошо тилекке каршы өкүтүүбүз да болуп турат. Мунун себептерин албетте баарыбыз эң жакшы түшүнөбүз. Тилекке каршы кезинде Кумтөр долбоорунун иши Кыргызстандын эгемендик тарыхында чыр-чатак, алдамчылык жана шылуундук менен коштолуп, чет элдиктер менен өлкөбүздүн бир уч аткаминерлерин гана байыткандыктан улам кылым аферасы атыгып, коррупциянын символуна айланып калган эле. Эсимде Кумтөргенине мындан туура 21 жыл мурун 2002 жылы алгач ирет барган элем. Ошондо Кыргызстандын иригениндеги иштин жайын байкап, каңырыгым түтөп, жүрөгүм сыздады эле. Ошол күн, ошол убакыттан тарта Кумтөр үчүн, Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгы үчүн улуу күрөшүм башталган. Ошондон тартып, башкы мүдөөм, максатым элдин байлыгын элге кайтарып берүү болуп, мал төкмөл саясатка башымды сайып, кандай оор, кандай кыйын күндөр өтсө дагы андан баш тартпай көп жылдык өмүрүм өттү десем болот. 2005 жылы биринчи жолу Жогорку Кеңешке депутат болуп келгенимде көтөргөн алгачкы маселем дагы Кумтөр көйгөй болгон. 2010 жылдан кийинки депутаттык ишмердүүлүгүмдө дагы Кумтөр боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын төрагасы катары кенди мамлекеттин ээлигине алууга катуу аракет кылдык. Ошол учурда өлкө тагдырын, өлкөнүн экономикасын жаңы нукка бурууга эң сонун мүмкүнчүлүк түзүлгөн эле бизде. Тилекке каршы ошол кездеги бийлик өлкө келечегине эмес, жеке келечегине кам көрүп, алтын мафиясынын сөзүн сүйлөп туруп алды. Кумтөр жок дегенде, ошол 2012 жылы эле мамлекетке өтүп калганда, экономикалык абалыбыз азыр алда канча жакшырып, бакубатчылыгыбыз кыйла мындан да артып калмак. Бирок эч болгончо кеч болсун демекчи, акыры Кумтөр элге кайтарылды, мамлекеттин ээлигине өттү. Айрым саясатчылар үмүтүн үзүп, ишенгиси келбей, куру кыял деп кол шилтеп келген бул иш бүгүнкү күндүн чындыгына айланды. Калың элдин акыйкат койгон талабын орундатып, тарыхый адилеттүүлүктү орното алдык. Менин саясаттагы 10 жыл аттуу китебимде менин күрөшүм ички тышкы жоо күч алып турганда бир муштумдай биригип, элдин энчисин жана жерлерибизди тарттырып жибербей, өз милдетибизди так аткарып, мамлекетибизге кандай гана болбосун жакшылык алып келишибиз керек деп айтканым акыры иш жүзүнө ашты десем жаңылышпаймын. Кумтөрдүн улутташтырылышы менен Кыргызстанда саясий коррупциянын демонтажы башталды десек болот. Мурда саналуу чиновниктер өздөрүнүн тар кызыкчылыгы үчүн Кумтөрдүн жетекчилигин канатына калкалап, натыйжада коррупциялык система түзүлүп калган эле. Кыргызстандын түбүнө жеткени калган ал системага бийликтин бутактары, өкмөттүк структуралар дагы аралашып алган болчу. Азыр анын баары жоюлуп, Кыргызстан оңолуунун жана коррупциядан арылуунун жолунда. Элден айланса болот, калың элдин колдоосу, зор ишеними жана командабыздын талыкпаган эмгегинин аркасында улуттук байлыгыбыз Кумтөр бүгүн мамлекеттин жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн иштеп жатат. Буга чейин айтылып келген Кыргызстан кенди өз алдынча иштете албайт, мындай татаал өндүрүштү алып кете албайт деген куру сөздөргө дагы татыктуу жооп бере алдык десек жаңылышпаймын. Анткени Кыргызстанда кен иштетүү багытындагы жогорку квалификациялуу жана тажрыйбалуу кадрлардын катары жетишип калган эле. Алардын намыскөйлүгүн жана өжөрлүгүн бүгүнкү мааракеде өзгөчө баса белгилеп айтып кетким келет. Учурда Кумтөр ишин бир мүнөттө токтотпой, алдына коюлган пландарын так аткарып, кенди андан ары өнүктүрүү боюнча стратегиялык максаттарын ырааттуу түрдө ишке ашырууда.
2022 жылдын жыйынтыгы менен 17,3 тонна алтын өндүрүлүп, 32,2 миллиард сом салык жана милдеттүү төлөмдөрүн төгүштү. Таза киреше биздин мамлекеттин пайдасына 371 миллион долларды түздү. Эми мындан ары кумтөр эле эмес, Кыргызстандагы бардык кендерди мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы үчүн биз өзүбүз иштетебиз. Албетте, алардан түшкөн кирешелер дагы жалпы элдин керегине, муктаждыгына жана стратегиялык долбоорлорго жумшалат. Кен байлыктарыбызды иштетүүдө сөзсүз түрдө мамлекеттин үлүшү болушун шарттаган улуттук ченемдик актылар жана мыйзамдар дагы кабыл алынганын жакшы билесиздер. Бул актылар мамлекет үчүн дагы, инвесторлор үчүн дагы ыңгайлуу келип, өз ара пайдалуу шартта кызматташуунун негизи болуп бермекчи. Баса кумтөр кыргыз экономикасына жаңы дем гана бербестен, кумтөр долбоору боюнча талаш тартыштардын тынчтык жолу менен чечилиши Кыргызстандын эл аралык инвестициялар үчүн жагымдуулугуна да оң таасирин тийгизди деп айтсак болот. Буга акыркы жылдары тартылган инвестициялардын көлөмүн эл аралык каржы өнөктөштөрүбүздүн бизге берген оң баасын мисал кыла алабыз. Демек, бул мамлекетибиз түз жолдо туура нукта бара жаткандыгынын далили болуп эсептелет. Кумтөр кени алдыда дагы көптөгөн жылдар бою мамлекетке кызмат кылат. Бул багытта геологиялык чалгындоо, изилдөө, модернизациялоо иштери тынымсыз жүргүзүлүүдө. Кийинки жылдары тоголок, жаңгарт өңдүү жаңы кендерди кумтөр өзү өздөштүрөт. Ушул жерден дагы баса белгилеп айтып кеткен нерсе бизде калдык сактоочу жай бар, анын алдында 100 тоннадан ашык алтын жатат. Анын дагы долбоору бүгүнкү күндө иштелип чыгып атат. 2026 жылдын ушу аягынан баштап, Кудай буйрса, ал жерден дагы алтын ылгап ала баштайбыз. Ал коркунучтуу болуп жаткан калдык сактоочу жайды биз коопсуздандырабыз, тазалап алабыз. 30 жылдардын ар жагы барып, аны да таптаза кылып бүтүрөбүз. Эч коркунучтуу эч нерсе калбайт кумтөрдө. Буйрса, кумтөрдүн келечеги дагы алдыда. Себеби биздин философия жөп-жөнөкөй, Кудайдын буйругу эл журттун эрки менен бийликте тургандан кийин эл үчүн жан үрөп кызмат өтөө. Компаниянын 40-50 жылдык мааракелеринде Кыргызстан таанылгыс болуп өзгөрөт деген ишеничим зор. Анткени биз кумтөр сыяктуу эл байлыгын элге иштетип, коррупцияга, криминалга чечкиндүү сокку уруп, көмүскөгө айланган бардык каржыларды азыр ушул тапта ачыкка чыгарып жатабыз. Мунун аягына сөзсүз чыгабыз. Жыйынтыктарын көрүп жатасыздар. Айлык акы, жөлөк пулдар эселеп көбөйүп жатат. Өз каражатыбызга кубаттуу, заманбап аскердик техникаларды сатып алып, өлкөбүздүн коопсуздугун бекемдедик. Жаңы мектептер, бала бакча, жолдор салынууда. Бул алгачкы эле мезгилдеги жыйынтыктар десек болот. Кийинки жылдардагы ийгиликтерибиз мындан да артып, таштаган кадамдарыбыз мындан да ишенимдүүрөөк болот. Урматтуу кумтөрдүн күжүрмөн кызматкерлери, ардактуу маараке ээлери, кумтөрдүн элге кайтарылышы мамлекетибиздеги жаңылануунун башаты, өнүгүүнүн, өзгөрүүнүн алгачкы баскычы десек болот. Бул иште сиздердин салымыңыздар өтө зор. Сиздер ошол кыйчалыш кырдаалда, тагдыр чечүүчү тарыхый учурларда алтын казуу иштерин үзгүлтүккө учуратпай, кенди татыктуу иштетип улантып кеттиңиздер. Мындай мээнетти биз ар дайым жогору баалайбыз. Ишиңиздерди ар дайым ийгилик коштоп, жакындарыңыз менен жалаң жакшылыктардын гана күбөсү болуп жүрө бериңиздер. Адал эмгек, ак кызматыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Мааракеңиздер кут болсун, ишиңиздерде дайыма ийгиликтер коштоп жүрсүн. Рахмат. Геологияны, кен казуу өнөр жайын жана маданий потенциалды өнүктүрүүгө кошкон зор салымы Кумтөр алтын кенин Кыргыз Республикасынын менчигине кайтаруу боюнча ишке түздөн-түз катышкандыгы үчүн ошондой эле Кумтөр Голд компаниясы жабык акционердик коомунун 30 жылдыгына байланыштуу сыйлансын. 3-чү даражадагы Манас ордени менен Баетов Аяз Батыркулович, Кыргыз Республикасынын юстиция министри. Даңқ
медалы менен Гильфанов Ильдар Вазифович, Қырғыз Республикасының жаратылыш ресурстары, экология жана техникалық көзөмөл министрлигинин өнөр жай коопсуздугун жөнгө салуу башкармалыгынын начальниги. Кадыралиев Умбеталы Токторалиевич, Кумтөр Голд компаниясы жабык акционердик коомунун директорлар кеңешинин мүчөсү. Ыйгарылсын Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген ардактуу наам Ибраев Марат Айылчиевичке Кумтөр Голд компаниясы жабык акционердик коомунун туруктуу өнүктүрүү бөлүмүнүн адиси. Кыргыз Республикасынын геология кызматына эмгек сиңирген кызматкер деген ардактуу наам Турдугу Жоев Кубанычбек Асанбековичке Кумтөр Голд компаниясы жабык акционердик коомунун өндүрүш боюнча вице-президенти. Кумтөр Голд компаниясы жабык акционердик коомунун төмөнкү кызматкерлери Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйлансын. Айтакунов Сагалы Ногойбаевич, өндүрүш участогунун начальниги. Алчинов Улан Догдурбаевич, жеңил транспортты оңдоочу устакананын автомобилдерди оңдоо боюнча слесари. Асакунова Айнур Саламатовна. Асиев Мирбек Асанбекович. Долматов Дмитрий Анатольевич. Зубрицкая Надежда Петровна. Кекеликов Темирбек Качкынбекович. Садыков Кеңешбек Кадырович. Ордубеков Марат Аджибаевич. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Урматтуу сыйлык ээлери, дагы бир жолу сиздерди сыйлыгыңыздар менен куттуктаймын. Бул эле сыйлык менен токтоп калбастан, мындан да жогорку сыйлык алганга аракет кылып алдыга умтулуңуздар. Өзүңүздөрдүн артыңыздарда өсүп келаткан кадрларга үлгү болуңуздар. Дайыма ушу үйрөтүп өзүңүздөрдүн тажрыйбаңыздарды кийинки муунга өткөрүп бергенге болгон күч аракетиңиздерди жумшаңыздар демекчимин. Дагы бир жолу сыйлыгыңар кут болсун. Дайыма жакшылыктар боло берсин сиздерде. Рахмат.